Саламатсыңарбы, урматтуу угармандарым. Назарыңыздарда мен Чолпон Качкынбек кызы жана көптөн күткөн эки тарап чыгармасы. 3-китеп, 9-бөлүм. Асейин Муратович Ринатка тапшырма берди. Ринат, арсарды аябай кыйнаш керек. Кандайча? Кантип? Ринат түшүнгөн жок. Кантип болмок эле, кадимкидей эле. Жанагы батыштын кинолорун көрүп атасыңбы? Кээде көрөм. Көрсөң ошол кинолордогудай кылып кыйнашың керек. Башына баштык кийгизип, же дагы бир нерсе кылып, айтор калганын өзүң ойло. Эмнеге десең, Алмаз анын кейбей бейкапар отурганы үчүн эч кандай таасирленбей койду. Эгерде ал Арсарды дагы эле сүйүп жүргөн болсо, анын кыйналганын көтөрө албайт. Эгерде ага баары бир болсо, сен аны кыйнамактан кескилесең да кейбей. Анда Арсарды кое берип салганга туура келет. Асейин Муратович, мен анын башына баштык кийгизип эле кыйнабасам, башка эч нерсе кыла албайм, деди Ринат аргасыз. Болуп тура дегенде ошент. Анан калганын көрө жатабыз. Жарайт, мен кеттим анда. Ринат бул жолу Асейин Муратовичтин жообун күтпөй чыгып кетти. Ченден чыгып баратат окшойбуз, деп ойлоп койду ичинен. Эртеси Асейин Муратович Алмазды кайра чакырды. Ринат тартып келген видеону көрсөттү. Алмаз, буга кандай дейсиң? Силер мен ойлогондон алда канча өткөн мыкаачылар турбайсыңарбы? Алмаз эми жинин кармай алган жок. Сен билесиң да, чоң иштин курмандыктары көбүнчө майда адамдар болоорун. А сен бул кызды сүйбөй калгам дебедиң беле? Асейин Муратович Алмазды келекелеп мыйыгынан күлдү. Асейин Муратович, айтыңызчы, менин жыйганымды алыш үчүн эле кылып атасызбы ушунун баарын? Албетте, бизге азыр абдан көп акча керек. Бирок мага сенден жыйганың эле эмес, мага сенин үн чыгарбай отурганың да керек. Биз бийликти колго алмайынча, сенин жасап койгон механизмиң иштеп кетиши мүмкүн. Качан бийлик колго тийгенде сенин механизмиң коркунучсуз. Ага чейин бул кыз биздин колдо турушу керек. Ошондо сен мени сатып кетпейсиң го дейм. Болбой эле сатып кете турган болсоң, бул кыздын башын сага эстеликке беребиз. Сиз антип мени жазгырбаңыз. Баарын алгандан кийин мени да, тиги кызды да жок кыласыңар да, туурабы? Туура эмес, Алмаз. Мен сени дагы пайдаланам. Балким экөөбүз бир күнү тил табышып кетебизби, ким билет? Тиги кыздын деги эле эмне кереги бар бизге? Анын 2 баласы бар экен. Балдары менен өлбөстүн күнүн көрүп жүрө берсин. Мен анчалык деле ченден ашкан мыкаачы эмесмин го. Ал биздин ким экенибизди билбейт таптакыр. Сиз туура айтасыз. Алмаз жини менен столду бир муштады. Бул иттер балдар жөнүндө да билет тура. Бирок Эсентай меники экенин али билиши элек окшойт. Болбосо булар баланы кыйнагандан деле кайра тартышмак эмес. Алмаз, биз кыйноолорду уланта берелиби? Же ушул эле жетиштүү болобу? Буйрутма берсең, мындан да жакшысын кыла алабыз. Жетишет. Болуптур, сиз жеңдиңиз, берем баарын, деди Алмаз ызаланып. Арсардын кыйналган кебетесин элестеткенде, Асейин Муратовичти баса калып, өз колу менен муунтуп салгысы келди. Айласы жоктон ызасы ичинде кайнады. Баатыр, ошондой дебейт белең бай эле. Тиги кызды да бекер жерден кыйнаттырдың. Болбосо анын жыргап эле жашап аткан. Асейин Муратович, кое бериңиз аны. Жок, Баатыр.
Сенден керектүүнүн баарын алмайынча алгыз биздин колдо болот. Мен сага окшогон келесоо эмесмин. Мен менен кармашаардан мурда ойлонсоң болмок жакшылап. Болуптур. Ал силердин колдо болсун. Бирок ага жаман мамиле кылсаңар өлбөгөн жерде калышам. Алмаз Асейин Муратовичти атып ийчүдөй карады. Ой болду эми. Мен айттым го. Сен өзүң текеберленбесең, ал кызды эч ким кыйнабайт болчу. Силер мага анын абалы жөндө дайыма көрсөтүп турасыңар. Макул, бул шартыңа көнөбүз. Эми мен шартымды ук. Айта бериңиз, деди Алмаз көңүл кошуп. Биринчиден, сен фирманы толугу менен менин атыма өткөрүп бересиң. Экинчиден, банктагы акчаларыңды да менин атыма которосуң. Үчүнчүдөн, сен кайра түрмөгө отурасың. Эмнеге мен түрмөгө отурушум керек? Сизге баарын өткөрүп бергеним үчүнбү? Жок, Алмаз. Сен баарын өткөрүп берген соң бийлик алмашкыча бизге тоскоол болбойт, түрмөдө отуруп турушуң керек. Балким биз бийликти алган соң сени кое беребиз. О, сиз абдан боорукер адамсыз го. Алмаз каткырып жиберди. Ананчы, анын үстүнө сен өзүңдүн көптөн берки кыялыңа жетесиң. Сени түрмөгө отургузуш үчүн сага күнөө коюш керек да. А сага кайсы күнөөнү коебуз? Албетте, сен түрмөдөн качканыңды, атыңды өзгөрткөнүңдү да кошобуз. Ошондо сен кыялданган өз атыңды мыйзамдуу түрдө аласың кайра. Көрдүңбү, Алмаз? Мен сени ойлогондон да алда канча боорукермин. Сен кыялдарыңды орундаткым келет. Анын үстүнө сен байлыгыңды бекерли алган болбоюн деп атам. Анын баары жакшы болсо, биз бийликти алсак, сен бизге эч кандай коркунуч жаратпай каласың. Өзүң каалаган тоолоруңа барып жашай бересиң, деди Асейин Муратович жалындуу. Бул оюңуз абдан кызык экен, эгерде чындык болсо. Чындык, Алмаз, чындык. Мага эле киши өлтүргөн кызык дейсиңби? Ким билет, сиз таптакыр күтүлбөгөндөй жоруктарга жөндөмдүү экенсиз. Алмаз жүрөгүнүн түпкүрүндө бул жерде бир былык бар экенин сезип атты. Бирок эмне экенин биле алган жок. Балким булар өз колдорун булгагысы келбей, мени түрмөдөн жок кылууну чечишти. Болушу мүмкүн. Эмнеси болсо да эми мен булардын торундамын. Эгерде мен кыйшактасам, булар арсарды соо койбойт. Бирок мунун бир жакшы жери, сот болсо мен өз атымды алам. Өлсөм да өз атым менен өлөйүн. Алмаз, эмнени ойлоп калдың? Мен сени керек болсо президент кылайын десем болгон жоксуң. Тамашалап атат дедиң го. Бирок мен тамашалаган эмесмин. Анда сенин арсарыңа да эч ким тийишпейт эле. Баарын өзүң буздуң. Эми өз мойнуң менен тарт, деди Асейин Муратович табасыганып. Болуптур, сиздики туура. Балким сиздин шартка макул болсом, арсарга да азап алып келмек эмесмин. Эми мен кетейин. Сизге баарын өткөрүп бергенге даярдайын. Андан кийин мени түрмөгө отургузасыңарбы, же биротоло жоготосуңарбы? Мага баары бир. Бирок арсарды кое бергиле, деди Алмаз Асейин Муратовичти тике карап. Албетте, сен түрмөгө отургандан кийин аны кое беребиз. Ата канат, сен менин командамда болсоң жакшы болмок. Сенде ийилбес адамдар чанда кезигет азыр. Асейин Муратович үшкүрүп алды. Азыркы сиздин командаңызда сизге берилген адамдар жокпу? Менин азыркы командамда мага берилгендер абдан көп. Бирок алардын максаттары эптеп бийликтин бир бутагын кармап калуу.
Эгерде мен жаза тайып калсам, алар мени көз ирмебей сатып кетишет. Амага эч болбосо сага окшогон сатып кетпей турган бирөө болсо, санаам тынчыраак болмок. Буга сиз өзүңүз күнөөлүүсүз. Тегерегиңизге чогулткан адамдарды жалаң гана акча менен бийликке кызыктырып топтогонсуз. Эгерде сиз аларды идея менен топтосоңуз, сиздин тегерегиңизде жалаң сизге чындап берилген дили ак адамдар болмок. Мунуң да туура сеники. Мен ушул жерден чоң жаңылыштык кетирдим. Эгерде жаныма сен айткандай идея менен чогултсам, мага чындап берилгендер болмок экен жанымда. Бирок сиз максатыңызга жеткен соң, аларды өзүңүз сатып кетет элеңиз да, туурабы? Сиз майлуу орундардын баарын акчалууларга сата баштамаксыз. Сизди колдоп, бийликти алып бергендерди акырындан тазаламаксыз. Мунуң да туура Алмаз. Мен максатыма жеткен соң, албетте аларды сатып кетмекмин. Сен айткан дили ак адамдар маңыроо, ак көңүл болушат көбүнчө. Маңыроолордун эмне кереги бар бийликте? Бул ушундай парадокс. Ооба, балким мунуңуз да чындыктыр. Болуптур анда, мен кеттим. Саламатта туруңуз. Алмаз ордунан туруп, кол алышпай чыгып кетти. Анын артынан телмире караган Асейин Муратович көкүрөгүн кере катуу үшкүрүп алды. Ата канат, сен экөөбүз бир тарапта болгондо бүт дүйнөнү багынтпайт белек. Торгойду кармап торго салып коюшту. Бүркүттү бүгүн эртең кармашат. Эки чымчыкты эртең жөнөтөбүз деген билдирүүнү окуп, Егор Иванович ойлонуп калды. Демек, арсарды кармап алышкан экен. Торгой дегени арсарда. Аны кантип таап алышкан? Алмаздын өзүнө да коркунуч бар. Эки чымчык кимдер? Арсар колго түшкөн болсо, анын эки баласыбы? Болушу мүмкүн. Тезирээк кыймылдабасак, кечигип калышыбыз мүмкүн. Алло, Василий Петрович, саламатсызбы? Саламатчылык, Егор Иванович. Мен баягы иш боюнча чалып аттым эле. Ошол иш боюнча мен өзүм да сизге чалайын деп турдум эле. Чалганыңыз ырас болду. Азыркы убакта Кыргызстанда мен билгендерден жогорку кызматта бирөө эле калыптыр. Мен ал киши менен байланыштым. Ал коопсуздук комитетинде иштейт. Аты Каныбек Жумаев. Абдан чынчыл, ишеничтүү адам. Егор Иванович, координаттарын жазып алыңызчы. Рахмат, чоң рахмат сизге. Бул өтө опурталдуу иш болуп калды. Өмүрбү же өлүмбү деген абалга жетип калды окшойт. Кандайдыр бир маселелер болуп калса, кайрылайын сизге. Албетте, Егор Иванович, тартынбай кайрыла бериңиз. Саламатта туруңуз. Өзүңүз да саламатта болуңуз. Эң башкысы этият болуңуз. Азыркы заманда опурталдуу иштерге аралашыштын өзү өтө опурталдуу. Рахмат, эсте болот. Егор Иванович телефонду өчүрүп Володяны чакырды. Володя, Алмаздын иши чатак. Тигилер арсарды кармашкан окшойт. Алмаздын өзү да илинчекте экен. Чын элеби? Володянын өңү бозоро түштү. Чын, Володя. Алмаз өзү билдирүү жөнөттүр. Эртең дагы эки бала жөнөтөт экен. Менин оюмча алар арсардын балдары болуш керек. Бирок азырынча так айтууга болбойт алар кимдер экен. Келгенде көрөбүз. Сен ошолорду тосконго даяр бол. Макул, мен даяр болом. Балдар ким менен келет? Алмаз өзү алып келе албаса керек эми. Ооба, мен да ошентип ойлоп атам. Алмаз бүгүн дагы билдирүү жиберет болуш керек. Жарайт, мен баарын даярдап коем, деди Володя чакылдап. Кубан менен Айгүл кандай? Алар жакшы, абдан жакшы орношушту.
Москваларга абдан жакты. Бир сыйра көрсөтүп чыктым шаарды. Бирок кубан болбой эле Алмаздын эмне болгонун билгиси келип пушайман болуп жүрөт. Алмаздын тагдыры ушундай табышмактуу болуп калды. Бирөөлөр үчүн бар адам, бирөөлөр үчүн жок адам. Эми ушул чырмалышкан түйүндү биздин пайдабызга чечип алсак болгону. Егор Иванович ултунуп алды. Егор Иванович, мен ойлоп атам, бир адам кечки азап тарта бермек беле. Акыры баары жакшы бүтөт го деген ойдомун. Сиз антип капалана бербесеңиз. Макул, Володечка. Мен ойлонбойм көп. Бирок Арсар балдарын ойлоп санаасы сапырлат. Тиги киши 2 күндө бир келип, аны видеого тартып кетет. Эмнеге эле мени минтип тартып кетип атасыз? Менден эмне керек силерге? Айтсаңыз болобай болгур, деп кыйкырып жиберди бир күнү. Керек болгон үчүн тартып атам. Унчукпай отур, же башыңа баштык кийгизейинби? Ринат Арсарга жини келип коркутту. Акылыңардан айнып калган немелерсиңер го? Мени мынтип алып отургандан эмне пайда силерге? Эч болбосо 5 мүнөткө тышка чыгарсаңыз боло. Мен сага айттым эле го. Мен келгенде ооз ачпа деп. Болбосо оозуңа чүпөрөк тыгып колуңду байлап салам. Болуптур. Билгениңерди кылгылачы. Арсар аргасыз унчукпай калды. Тамак ашыңды алып келип койдум, деди да чыгып кетти Ринат. Арсар диванда шалдырап далайга отурду. Ойлонгусу да келген жок. Бир маалда окуп аткан китебин колуна алды. Китептер болбосо эчак эле акылынан айнып калат беле. Болгон дитин китепке коюп, токтогон жеринен баштап окуй баштады. Окуй алуу китепке кирип кетип, баардык болгон кайгы, капасы унутта калгандай болду. Каракчылардын кемелери карактаганын көз алдына элестетип, андан ары эмне болоорун ойлоп, китептин ичине кирип кетет. Бир маалда китепти стол үстүнө кое коюп ойлонуп калды. Бул үй толук бүтпөй калган үй. Бул үйдүн астыңкы кабатында, капталдарында да эч ким жок. Анда санда бир киши жашайт. Кыйкырсаң да эч ким укпайт. Ошондуктан тынч отур, качам деп ойлобо, деген Ринаттын сөзүн эстей калды. Бул чынында эле бүт элек үй окшойт. Жолдон да алыс окшойт. Машиналардын үнү деле угулбайт. Күндүзү калдыр-кулдур үн деле угулбайт. Те ылдый жактан кээде үндүр угулат. Болбосо тыптынч. Демек, астыңкы этаждарда эч ким жок. Ой келеси о жаным, ушуну кантип ойлогон жокмун. Бирок терезелер ачылбайт экен да. Айнекти талкалап салбай жаным жокпу? Терезелерде тор жок да. Ай каракчылар, силердикиндей мээ жок экен да менде. Арсар ваннага кирип, ваннанын астынан көргөн бурама бурагычты алып чыкты. Колуна салмактап көрүп, кайра ордуна катып койду. Эми караңгы киришин күтүш керек. Балдар эмне болду экен? Аларды Алмаз алып кетсе бир жөн, алып кетпеген болсочу. Бирок буларга балдардын кереги деле жок окшойт. Керек болсо эмгиче алып келишет эле го аларды. А балким аларды башка бир үйдө кармап атышкан болсочу. Келеси о жаным, чын эле булар балдарды башка жакта кармап аткан болушса, мен эч нерсе ойлобой отурган турбаймынбы? Мынтип ойлогондо Арсардын заманасы куурулду. Алапайын таппай алдастап калды. Бир маалда өзүн колго алып ордунан турду. Терезе тушка барып, тышты дагы бир ирет жакшылап карады. Асейин Муратович Алмаздын болгон мүлкүн, банктагы акчаларын колго алды. Документтерин Алмаз өзү Асейин Муратовичке саткан кылып жасашты. Көр деле муну, жалаң долларга иштейт тура. А бул чынында эле абдан акылдуу жигит экен. Акчаны кантип оңой олтоң, чоң өлчөмдө табуунун жолун тапкан тура. Ушундай катаал учурда абдан жакшы болду.
Бирок биз деле кем акылдардан эмеспиз. Асейин Муратович өзүнө өзү абдан ыраазы болду. Эми ал оюнун экинчи этабына өтмөй болду. Анда эмесе баштайлы. Баягы эле Ринатты чакырып тапшырма берди. Ринат, сен Алмаздын түрмөдөн качканын, сүйгөн кызынын күйөөсүн өлтүрүүгө аракет кылганын, атын өзгөртүп мыйзамсыз жүргөнүн тийиштүү жерге билдирип, аны батыраак отургузушуң керек. Түшүндүм. Ринат көңүлсүз макул болду. Ринат, Алмаздын изине кантип түшүп калганың жөнүндө легенда даярдап ал. Макул, даярдайм. Бирок Алмаз анын баарын сотто таанса эмне кылабыз? Алмаз сотто эч нерсени танбайт. Арсар биздин колдо турганда ал бизге каршы бир ооз сөз айта албайт. Койчу анын Акматов Алмаз экенин далилдейт. Жанагы Сабырбек деген эмени да жакшылап бийлегиле. Сотто Алмаз анын өмүрүнө кол салганын далилдеп берсин. Түрмөдөн качканын далилдеген документтер бар да. Батыраак кыймылда. Убакыттар. Эртең Алмазды СИЗОго алып кеткидей болсун. Жарайт. Ринат адатынча тарс бурулуп чыгып кетти. Асейин Муратович бир саам ойлонуп калды да телефонун алды. Алмаз, кандайсың, баатыр? Баардык түйшүктөн кутулуп, эркин басып калдыңбы? Асейин Муратович какшыктады. Рахмат сизге, Асейин Муратович, мени ушунча түйшүктөн кутултканыңыз үчүн. Эч нерсе эмес. Мен сен үчүн дагы да болсо жакшылык кылууга даярмын. Офисти качан бошотосуң? Буюрса, эртең бошотуп берем офисиңизди. Ошентип Алмаз. Эми бул иштин экинчи этабына өтүп, Арсарды бошотпосок болбойт. Ал куурап кетти күн көрбөй. Асейин Муратович какшыктап, Алмазды ого өтер жинденткиси келди. Мен айттым эле го, эмне кылсаңар да мен даярмын. Бирок мен отураарым менен Арсарды кое бересиңер. Ой, мен сөз бербедим беле, чыгарабыз. Сиздин сөзүңүз желден да жеңил болуш керек. Ишенбесең өзүң бил. Бирок подарка алып калгың келбесе, биздин айткандардын баарына көнөсүң. Прокурорго каршы бир да ооз сөз сүйлөбөйсүң. Алардын айтканынын баарына макул болуп, ошондой болгон дейсиң. Бул менин өтө катуу талабым, деди Асейин Муратович салмак менен. Сүйлөгөндө эмне деп сүйлөйт элем. Алмаздын үшкүрүгү таш жарды. Аларыңар эмне деп айтса да баары бир мага. Ошо баатыр, баарына даяр бол. Акыры өз атыңда аларыңа сүйүнө бер. Асейин Муратович Алмаздын жообун күтпөй телефонду өчүрүп салды. Өзүңдү балей сездиң беле, балакай? Мага каршы эч ким туруштук бере албайт. Жеңишке жетиш үчүн баардык ыкмалар жакшы деп ойлоду да ордунан туруп, акырындан чайпала басып, сейфинин жанына келди. Сейфти ачып, ичиндеги документтерди бир сыйра карап чыгып, ыраазы болуп, кайра салып койду. Кылтылдай кайра стол жанына келип, тартмадан коньяк алып чыгып, бокалга бир аз куйду да тартып жиберди. Паша, баары бүттү. Сен эми тез арада үйүңө кайтышың керек, деди Алмаз телефонду ордуна коюп. Алмаз, мен эмнеси болсо да аягына чейин турам. Биз балким сотто баарын ачыкка чыгарып салабыз. Паша дагы да болсо багынгысы келген жок. Паша, эгерде биз антсек, булар дароо Арсарды жок кылышат. Антиш үчүн биз адегенде Арсарды табышыбыз керек. Иттики десе, анысы да бар. Арсарды кайда катышкан? Мүмкүн боло турган жердин баарын аңтардык. Эч жиги жок. Булар кантип аны бат эле таап алган десең? Булар Сонянын артынан аңдышкан болуш керек. Бирок Соня буларга Арсардын кайда экенин билбейм деп айттым дейт. Булар ага ишенбей артынан аңдышы мүмкүн да.
Болбосо буларга органдагы өз кишилери жардам берди. Эмнеси болсо да биз утулдук, Паша. Мен билип атам, булар мени эмнеге түрмөгө тыккан атышкан. Алмаз үшкүрүп алды. Мен ойлоп атам, булар сени түрмөдөн жок кылган атышабы деп. Сен да ошондой ойлоп атасыңбы? Ооба, мен да ошондой ойлоп атам, Паша. Алмаз Пашаны тике карады. Эгерде булар ошондой кылса, сен балдар менен Арсарга көз бол. Аны да Москвага алып кет, макулбу? Алмаз, сен эмне деп атасың? Паша досун телмире карап калды. Паша, мен чындыкка тике карап атам. Азыр же мен жок болушум керек, же Арсар жок болуш керек, түшүнүп атасыңбы? Биз ушундай туңгуюкка кептелдик. Алмаз, мен баарын түшүнүп атам. Бирок кабыл алгым келбей атат. Кантип ушундай болсун? Паша, кайран башка бир өлүм. Ажал жетсе, кайдан да болсо өлөбүз. Афганистанда деле күнүгө ажал менен кучакташып жатчу эмес белек. Балким мени түрмөдөн өлтүрө коюшпайт. Асейин Муратович айткандай, булар бийликти алгандан кийин мен буларга коркунучтуу деле болбой калам. Анан Степанов деле бекер жаткан жери жок. Балким ал бир нерсе кылып алып чыгаар мени түрмөдөн. Бирок сен ага баарын жакшылап түшүндүр. Арсарды бошотмоюнча эч нерсе кылбагыла. Алар Арсарды жок кылып коюшат. Алмаз, эң негизгиси сен багынба, бир айласын табабыз. Паша, булар мени түрмөдөн өлтүргүлөрү келбесе, болгон шакшактарды мага илип, көпкө отургузганга аракет кылышат. А эгерде түрмөдөн жок кылгылары келсе, тергөөнү бат эле бүтүрүп, мени түрмөгө батыраак тыгууга аракет кылышат. Эми эмнеси болсо да көрө жатабыз. Алмаз, ошентсе да сен түрмөдө сак бол. Балким баары жакшы болуп кетер. Паша, мен ушун менен канчанчы жолу ажал менен бетме бет чыктым. Мен өлүмдөн коркпой деле калдым. Болгону максатыма жетпей калганым өкүнүчтүү болуп атат. Бирок мен болбосом, балким башкалар чыгар бул каран түн менен күрөшүүгө. Алмаз, албетте андайлар чыгат. Бирок качан чыгат? Ага чейин баары чирип бүтөт го. Жок, Паша, андай эмес. Биз билбейбиз да бизден башка дагы канчалаган адамдар күрөшүп аткандарын. Коркпо, Паша, чыгат дагы далайлар. Ылайым ошондой эле болсун. Дос, мен да колдон келген аракеттерди кылам. Балким мунун бир айласы табылар. Эң негизгиси сен аман болгонго аракет кыл. Рахмат, досум. Мен көрүп турам сен кандай абалда болуп атканыңды. Бирок бизге ашыкча курмандыктын кереги жок. Мен оңой менен алдыра койбойм. Силер андан көрө мени ортомчу канал менен кантип байланыштырышты ойлоңгула. Аңгыча мен бир аз эс алып алайынчы, деди Алмаз досунун колун бекем кысып. Ооба, Алмаз, сен эс албасаң болбой калды. Жакшылап эс ал, калганын анан сүйлөшөлү, деди Паша. Егор Иванович 3-чү жолу Бишкекке келди. Каныбек Жумаев чын дилинен жардам бергиси келди. Бирок бул оңой олтоң иш эмес эле да. Саламатсызбы, Егор Иванович, келиңиз, өйдө өтүңүз. Өзүңүз сак саламатта турасызбы? Келдик ушинтип. Буйрса иш алдыга жылайын деп калды. Асейин Муратовичтин бийликте да колдоочулары бар. Ошолордун бирине кабылып калбайын деп, абдан этият болууга туура келип калды. Бирок мен акыры президенттин өзүнө чыгууга жол таптым, деди Каныбек кубанып. Абдан жакшы болгон экен. Биз ишти тездетпесек, алар Алмазды жок кылып коюшу мүмкүн. Анын болгон мүлкүн, фирмасын алып коюшту. Булар ушундай тойынбаган адамдар экен. Асейин Муратович карыган эле адам экен. Эмнеге үйүндө тынч эле жатпайт дейм да. Сиз берген материалдар менен мен чогулткан материалдарды президентке алып кирсек,
аларды бир күндө шыпырышат. Албетте, президент бийликти кантип бергиси келсин. Бирок анын тегерегинде ага каршы болуп төңкөрүшчүлөргө сатылып кеткендер аз эмес го деп ойлойм, деди Игорь Иванович. Ооба, ага каршы болгондор албетте анын тегерегинде да толтура. Алардын кимиси ак, кимиси кара экенин да билүү өтө оор. Бирок бизде азыр президенттин өзүнө кирүүдөн башка жол жок. Ошондуктан сиз өзүңүз киргениңиз жакшы болот эле. Мен ошого аракет кылып атам, Игорь Иванович. Бул ишти мен өзүм гана алып барып атам. Ошондуктан убакыттан уттуруп коюп атабыз. Бирок жаңылып калгыча, кеч болсо да бул ишти туура бүтүргөн жакшы го деп ойлоп атам. Ооба, сиз абдан туура кылып атасыз. Эч кимге ишенип болбойт азыр. Бирок бир аз шашылбасак да болбойт. Алмаздын өмүрү коркунучта болуп калды. Тигилер эми кандай кадамга барышат ким билет. Эмнеси болсо да тездетели бул иштин жүрүшүн. Макул, Игорь Иванович, мен абдан аракет кылып атам. Бир жакшы таанышым бар эле, ошол киши президент менен жакшы алакада экен көрсө. Экөө убагында чогуу иштешкен. Ал абдан жөнөкөй адам. Жашоо аны буза алган жок. Бирок мен ал адамдын президент менен жакшы экенин кечээ эле билдим. Билерим менен ошол адам менен жолугуп, мени президентке кезиктирип коюусун өтүндүм. Албетте, иш жөнүндө эч нерсе айткан жокмун. Болгону президенттин бийлиги коркунучта. Талашсыз далилдер бар деп айтыңыз дедим. Ал киши макул болду. Эртең кирет президентке. Президент өз бийлиги коркунучтуу болуп атса, бат эле кабыл алат болуш керек мени. Анан президент бул кызматыбыз үчүн эмне кылып бериши керек болот, ошону тактап алалы. Ал киши ошентип сурашы толук мүмкүн. Бизге бир эле нерсе керек. Алмазды дароо түрмөдөн чыгарышсын. Ал эч күнөөсү жок жерден далай азапты көрдү. Эми болсо минтип түрмөгө тыгып коюшту кайра. Болгон мүлкүн да тартып алышты. Мүлк табыла турган нерсе го, баш аман чыкса болду бизге. Башка эч нерсенин кереги жок, деди Игорь Иванович каргылданып. Макул, мен да ошентип айтайын. Эх, замана, ушинтип мамлекеттик кызматтагылар шпиондордой иш кылып калышты. Ошо да, Игорь Иванович, мен кимисине ишене алам биздин ведомстводан. Балким тигилердин кишиси болуп калса, дароо башым кетет. Меники эле кетсе жакшы го. Дагы далай кишини сүйрөп кетем да айла жок. Ооба, айла жок. Болуп турганда, мен мейманканага барайын. Игорь Иванович, Алмаз менен эч кандай контакт болбошу керек. Жада калса телефон аркылуу да. Ооба, мен аны менен ортомчу аркылуу гана сүйлөшүп атам. Эң орчундуусун гана. Анда эмесе жакшы эс алыңыз. Каныбек кош колун сунуп коштошту. Рахмат, өзүңүз да саламатта туруңуз. Степанов Каныбектин көзүнө тике карап, колун бекем кысты.